кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, атын бирип тердетип, алдырышпайт намыстан. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда. Кутманкын урматтуу окурмандар, сиздерге кыргыз элинин улуттук оюндары бири болгон көкбөрү тууралуу айтып беребиз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз мыкты оюнчу Баймырза агабыз. Саламатсызбы, Баймырза ага? Саламатчылык. Баймырза ага, көкбөрү оюн тууралуу айтып бериңизчи бизге. Азыр эми акыркы 2-3 жылдарда Лейлек району боюнча көкбөрү оюндары алдың ондой болбочу эле. Азыр эми көкбөрү оюндары чекинен иретке кирип атат. Лейлек району, Сүлүктүү шаары, ошондой эле райондор боюнча оюн өтүп атат. Баймырза ага, атыңызды кантип таптайсыз? Атымды жайында 3 ай караймын. Жайында 3 ай караймын, анан суутуп, анан бастырып, жем-кашек сууларын берип, анан өзүм бастырам, үйдөгүлөр карап берет. Сиз качандан баштап көкбөрү оюн ойногонсуз? Мен ат оюндарга негизи жаш маалымдан бери кызыкчумун. Анан негизи улакка түшүп баштаганым 2017-жылдан баштаганым. Бул оюнда кандай ийгиликтерге жеткенсиз? Бул оюндарга аламан улактарда энди сорундар өтө эле көп болгон. Анан көкбөрү боюнча моно диплом, медалдар бар. Бул 2021-жылы Миңжаач айында өткөн турнир мыкты чабуулчу деген диплом. Бул кече жакында Сүлүктүү шаарынын атындагы грамота бул. Муну Лейлек району боюнча 3-чү орунду алган диплом. Бул дагы кече жакында эле могу Миңжаачта өткөн көкбөрү. Бул да өзүмдүн мыкты чабуулчу деген оюн көрсөткөн деген диплом. Бул ардак грамота, бул өзүбүздүн Сүлүктүү шаарыбыздагы ат оюндарын өнүктүүгө кошкон салымы деп, ошо өзүбүздүн Сүлүктө бир гана мыкты чабуулчу деп ушун мэриядан бизге тапшырды. Жок рахмат сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Азыр биз сиздерге кыргыздын улуттук оюну тогуз коргоо жөнүндө маалымат алабыз. Андай эмесе, биз деген тарбия мугалими Жаныс агайдан маалымат алалы. Саламатсызбы агай, бизге тогуз коргоо жөнүндө маалымат берсеңиз. Кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири тогуз коргоо. Булардын жолдору. Кайсы жерден баштасаңыз, Başka olunca dolduruş gerek, C bolboso hottan alış gerek. Rahmat agay. Agay aytыңызчы, бул оюндун кандай өзгөчөлүгү бар? Oyunun özgöçölüğü matematika boyunca eseptebeden öğreniyorsunlar. Kança жаштан тогуз корголду оюнун ойносо болот? 1-ci klassdan başlap oynasanlar bolat. Burası bolat. Çoğun rahmat agay, işingizge ийгилик.